Туугандар, биз эми азыр мына ремонт кылганда биринчи стартерди чачып баштаганда эмнеден баштайт? Мына стартерде байкасаңыздар, сабак боюнча мына мотор части крепление кылган 2 болт жана могу капкакта щетка бар. Щетканы кармаган 2 саморез. Бул болттор көптөн бери чыга элек. Ошондуктан буларды чечип атканда оригинал набор менен чечпесеңиздер, резбаларын сарбайт этип кайра чыгарыш кыйын болуп калышы мүмкүн. Так, эмнеден баштайбыз? Биринчиден буну толук чачабыз. Мотор бөлүгүн чыгарабыз. Вытягивающийди мотордун ажыратып, өзүнүн 2 болту бар, ошону чыгарабыз. Ошо менен толук чачып, бирме-бир анан ар бири менен тааныштырабыз. Чачканда эле эң биринчи кичинекей трещотка, набор отвертка, 13 головкасын алабыз. Жана буну бошотобуз. Бардыгын бошотуп чыгабыз. Бул үчүн. Так, 8 алабыз. Бардыгын бошотуп чыгабыз. Ал эмнеге экенин дагы түшүндүрүп кетем. Бул жердеги бардык саморезтерди чечип алабыз. Көптөн бери чыга элек, сарбайт этип алгандан абайлаңыздар. Ар бир иштетип аткан буюмдарды бул жакка калтырасыздар, себеби кайрадан бекитесиздер. Бошотуп алдык. Бошотуп алгандан кийин шуруповертку эң кичинекей битаны салабыз. Ушу менен акырындап бат-баттан чечип баштайбыз. Эми шуруповерт менен иштеген жакшы жери, шуруповертуна видеону эч кандай кыскарткан жокпуз. Жумуш бат болот. Ошондуктан шуруповерт менен иштегенде бардыгына совет берет элем. Катырганда дагы толук маалымат болот. Biraz көп убакыт кеткендей боло берет, бирок кол менен иштегенде bundan дагы көбүрөөк убакыт кетет. Ошондуктан ушундай шуруповерттор менен иштеген аябай жакшы болот. Мынакей саморез болттарды абайлайбыз, себеби булар жоготуп алсаңыздар мындай оригинал болттар табыш кыйын. Эми чыгарганда мынакей вытягивающийди ажыратканда, мына вытягивающий өзү, вытягивающийдин ортосундагы поршуну, эми бул жак болсо именно бендекси киргизип чыгарган пластик. Так, капагын ачабыз. Капагын ачканда бул капакта щетка турган болот. Бул щетка болсо массага каткан болот. Аны зарад чыгарып койгонбуз. Бул жерде моторный бөлүгү, бул эч кандай бурамайы жок. Бираз көптөн бери чыкпаган үчүн катып калган. Ошону абайлап, акырын зака жедирбей, магнитин сындырып албай, акырындан чыгарабыз. Эгер такыр андайга көнбөсө, акырындан мына бул жеринде меткасы бар, ушундан көтөрөбүз. Окей, чыгардык. Бизде моторный часть щеткасы менен моторный часть бул аталат. Бул болсо редукторный бөлүгүн май түшпөй тургандай деңгээлде алып, редуктордун ичиндеги железкаларды алып коебуз. Бул резина, бул жерде резина бар. Ошол резинаны дагы ошо чыгарабыз. Резина алдын ала чыгат. Так, ушул резина көптөн бери чыга элек. Резинаны да айлайбыз, жыртып албайбыз. Резинанын астында мындай темир болот. Ушул темирди түшүрүп койбойбуз. Эми мына редукторный часть бизге толук мындай болуп чыгып берет. Ар бир запчасти кандай текшеребиз, толук маалымат берем. Так, бизде биринчи идиши стартердин. Бул жерде мына втулкасы турат, сары жезден. Ошо сары втулкада жез жейилип кеткен жокпу, маани беребиз. Андан кийин редукторный частька эмнесине маани беребиз? Редукторный частьта
мына пластиктен мына зубчиктер турат. Мына ошол зубчиктерде бул салынып турат. Ушул пластмассанын зубчиктери көбүнчө сынып кетет. Ошол зубчиктер бүтүнбү карайбыз. Жана ар бир бул звездочканын бул жерде втулкасы бар. Ушул втулка жыйылып кеткен жок карайбыз. Жана ортодо якорь келип кадала турган втулка бар. Мына ушул втулканын состояниясын көрөбүз. Жана именно ошонун ортосунда мындай шарик болот. Ошол шариктин бар жок экенине маани беребиз. Так, эми редукторга түшүнүктүк. Эми редуктордун бул жагында окто именно бендекс турат. Бендекстин астында зуб бар. Ошол зуб менен айланган абалда чыгат. Бендекстин өзүнө келе турган болсок, бендекстин өзү мына барабаны оңго холостой айланат. Ал эми солго айлантканда айланбайт. Чогуу айланат. Именно ошо айланбай аткан жагына моторго чыгып урулат, моторду айландырат. Мотор жүргөндөн кийин ошол жүргөн абалда мотор бураганда бул өзү холостой буралган абалда ордуна кирип кетет. Негизи бунун ремонту болбойт. Запчасть жок. Эгер запчасть жок болсо ачып, тең ортосунан бөлүп туруп, капкагын ачып, ичинде резьбаларын алмаштырса болот. Бул вакытынчалык. Я не советую муну ремонт кылган. Лучше алмаштырган жакшы. Анан учуна маани беребиз. Мына учу именно втулкада турган жери сыйдан болуш керек. Бул жер эгерде выработка бар болсо, бир аз которуу бар болсо, анда тетиги учундагы жезди жейилип кетет дагы. Ошону менен бат эле втулканы жеп коет, жана люфт пайда болот. Мынакей редукторду азыр көрдүк. Редуктордо эч кандай проблема жок. Эми кайрадан жейип баштайбыз. Бул стартер, эскерте кетейин. Бизде иштебеген стартер, ошондуктан мен майлабайм. Негизи кайра жийип атканда сөзсүз мына бул жерди жана бул жерлерде май сөзсүз түрдө майланат. Вилканы салганда оң тетирси бар. Мына карасаңыздар, вилкада бир аз овальный болуп турат. Көрүп атабыз. Тетири салып койсоңор иштебей калат. Именно бул жеринде место калат. Бул поршун байкасаңар мындайынан илингенде кыймылдабай калат. Мындайынан илингенде поршун эки жакка кыймылдайт. Ошонго маани бересиңер. Бул жагынан салынганда поршун кыймылдабай калат. Бул жагынан салганда поршун кыймылдайт. Ошо кыймылдаган жагы туура болуп эсептелет дагы. Мындай абалда мынакей бендекстин белинен мынтип көтөрөт. Ушул поршунду кээ бир машиналарда салып албаса түшпөй калат. Кээ бир машиналарда без поршун эле вилканы салган абалда кайрадан өзүнүн ордуна салабыз. Өзүнүн ордуна салганда мунун өзүнүн орду бар. Мына байкасаңар. Ошол жерге салып, жана бул жерде 2 болт каткан 2 тешиги бар. Ошол тешигине бул жерден ыңгайын келтирип салабыз. Салганда бул жагына карайсыңар. Мына бул жак втулканын ортосуна түшүш керек. Түшкөндө бул толук ичине кирип кетет. Мындай болуп ичине киргенде даяр абал ушул. Ушундай болгондон кийин бул жактарды майлап, бул жакты майлаган сайын майды атайын чыгарбай турган өзүнүн крышкасы бар. Ошол крышка менен бекилип калат. Ошондуктан бул жерди жакшылап майлайбыз. Редуктордун часть мисалы ремонту бүттү. Кайрадан резинаны, бул темирин унутпаган абалда жыябыз, салабыз. Себеби ошол темири качан иштетип атканда темир жок болсо резинаны оңой эле түртүп салат дагы, жакшы иштебейт. Ошон үчүн тыйынын салышы керек. Эми бул часть биздики редуктордун часть бүттү. Эми биз моторный бөлүгүн карайбыз. Моторный бөлүгүн караганда бул жакта мынакей идишинде айта кеткендей эле магнит, идиш сырткы объема, анан магнит турат. Ушу магниттер бүтүнбү, эч жери сынып калган жок, маани беребиз. Бардыгы бүтүн. Жана бул якорь бул темир, масса. Бул жерде плюс жүрөт. Плюс именно бул адмоткасы күйүп кеткен болсо эгерде, анда якорь алмашат. Азыр бул күйгөн эмес. Мына лактары күйгөндөрдүн лактары карайып күйүп кетет. Темирдин арасындагы атайын заштагылган пластиналары күйүп, мындан шишка болуп чыгып калат. Бул көзгө деле көрүнөт. Негизи күйгөндө башкача болуп калат. Бунун состояниясы жакшы. Жана именно четко жүгүрө турган жерлери сыйдан болот. Ушул жери эгер сыйдан болбой
өгөй сыяктуу болуп бир аз котур болуп калса щетканы бат түгөтөт дагы. Бат-баттан щетка алмаштырышка туура келет. Бул жерди тазалаганда 1,5 миңдик же 2 миңдик наждак менен тазалаш керек. Көп эле 80дик 100дүк наждактар менен тазалап коет. Ал уже буну өгүүгө айлантырат дагы, щетканы бат түгөтүп коет. Ошондуктан ошого маани бересиңер. Буну дагы салып атканда сөзсүз алды аркасын майлаш керек. Себеби бул ортодо айланган бардык эле буюмдарды эки чекеде втулкалар майлабаса, втулкаларды тез жейилип кетишине алып келет. Демек буну көрдүк, бул жакшы. Демек буну чогултуп атканда туугандар, щеткасын бери көздөй чыгарып алабыз идишинен. Көптөн бери чыга элек, биз буну атайын чыгарып даярдап алган жокпуз. Бул щетка туугандар. Мына щетканы көрүп турганыңардай 4 щетка, 2 щетка плюсовой, 2 щетка минусовой болот. Щетканы биринчи мынтип салганыңарда түшпөйт. Ошол түшпөгөн мезгилде головка менен даярдап алсаңар болот, же болбосо колуңар менен дагы акырын ушул жерге киргизип койсоңор болот. Эң оңой жол туугандар, 22 головканы аласыңар. 22 головканы артына көмкөрүлгөн абалда коюп туруп, щетканы салып туугандар. Салып ылдыйга бассаңар, уже головкага мындай болуп бекилет. Головкага бекилгенден кийин якорду коебуз дагы аркасынан. Ушул бойдон түртөбүз, кирип калат. Чоңураак стартерлерге чоңураак головка түшөт, кичинекей стартерлерге кичинекей түшөт. Андан кийин бул жерде плюсовой бая маани беребиз. Бул жерде мынакей плюсовой 2 щеткада бул массага каткан темир. Именно ушу темир бул зымга тийип калбаш керек. Атан тийип калбашы үчүн бул жерде мына резина ортодо бири-бирине тийгизбей турат. Ошо резинаны өзүнүн ордуна такылана коюшубуз керек. Себеби бул плюс, бул болсо минус. Ошону маани берип карап коесуздар. Ошонусу менен крышкасын жабаарда, мына аркаңкы крышканы жабаарда сөзсүз бул жерди майлап коесуңар. Эгер майлап койбосоңор, бул втулканы бат жейилип кетишине алып келет. Эми буну чогултуп атканда туугандар, щеткасын аркасын жабып атканда дагы бир нерсеге маани бересиңер. Именно бул саморез ката турган жерлери эгерде бир аз кыйшайып калса, оңдоп саморезге ката тургандай кылып түзөп аласыңар. Эми буну ордуна салып атканда, эгерде капкатан кармап туруп салып аткан болсоңор, магнит тартып кетет дагы, щетка чачылып кетет. Ошондуктан мына тешикти колуңар менен жапкан абалда алып келип салып, мына бул жагынан колуңар менен регулировка кылган абалда бунун бир жери мындай ямочкасы бар. Ошо ямочка бар жерге щетканын зымын алып келебиз. Алып келип ушул жерге тактана түшкөндө өзү так жабылат. Биздин моторный бөлүгү чогулду. Эми болсо буну ордуна коебуз. Ордуна коердо бир белгилеп кете турган нерсе, ортосунда кээ бир стартерлерде шарик болот. Шарик эмне үчүн дегенде, шарик бул якорду ылдыйга түшүрбөй, мындай болуп кармап берет. Ошону дагы майлап туруп, андан кийин салыш керек. Кээ бир машиналарда бул болбойт. Салып атканда туугандар, мен бир нерсени айта кетейин. Именно бул жерде 2 болт каткан жер бар. Мынакей тешик көрүнүп турса керек. Ушу болт каткан жерлери, бул жерде 2 болт каткан жерге дал келиш керек. Ошондо туугандар, биздики азыр болт каткан жери мындай болот. Салып шестернага кириш керек. Шестернага киргенде өзү эле ордуна түшүп калат. Ошон үчүн бир аз айландырган абалда ордуна салганга аракет кылабыз. Ордуна салдык. Бир аз мынтип уруп ордуна түшүрүп алабыз. Ордуна түшкөндөн кийин туугандар, сразу бул болттарды, узун болттарды салабыз. Окей. Так. Бир аз түшпөй калыптыр. Мына ушуну толук жакшылап түшүрүп алабыз. Бир аз илештирип, андан кийин бардык болттарды эң биринчи ордуна салып алышыбыз керек. Мен азыр
Анан өзүңөр жалгыз иштегенге аракет кылгыла. Себеби кимдир бирөө дайыма силерге кармап бере турган болсо, анда кийин жардамчысы жок иштей албай каласыңар. Азыр стартерди жаткызып алабыз. Эч качан шериги жок иштегенге көнүш керек. Ар дайым. Так, үйлөштүрүп алабыз. Маани бербейбиз. Так, жигиттер. Так, отвертканы салабыз. Акырын үйлөштүрүп алабыз. Бул баары бир күч менен катыра албайт. Аягына жеткирип эле, мынакей. Дальше уже катырыштын кереги жок. Себеби бул баары бир күч менен катыра албайт. Ошондуктан ушинтип эле катырабыз. Баарын чогулткөндөн кийин күч менен тартабыз. Так, эми болсо буну болсо вытягивающийди салганда байкасаңыздар, бул жерде 2 болт бар. 2 болтта бир болттун боковойуна эч нерсе каткан эмес, ал эми бир болтка боковойунан чыгып каткан. Мына ушул каткан жагы, боковойунан чыгып каткан жагы щеткага дал келиш керек. Демек биз ушуну щеткага караган абалда катырабыз. Щетка мисалы бул жагында турат. Демек бизге так получается, эгер айланса, анда бизге мындай болуп катат. Так, мындай болот. Буну болсо акырындан бул жерге илебиз и буну акырын жабабыз. Жапкандан кийин муну дагы ушундай эле болттарын илештирип туугандар. Ар бирин өзүнүн отверткасы менен иштесеңер жакшы болот. Бүттү. Эми болсо бул зымды салабыз ордуна. Өзүнүн болтун салабыз. Эми туугандар, бекемдеп баштайбыз. Аягына решетка, наборный отвертка. Буну өзү негизи килограмм менен тартат, бирок туугандар, мына именно бул жагынан эмес, бул жерден кармап туруп эле бар күчүңөр менен тарсаңар, ошол жетиштүү. Эгерде аркасынан кармап алсаңар, анда бул резбаны жулуп алышыңар мүмкүн. Так, аны катырдыкпы? Эми бул жагында болттарын катырып чыгабыз. Отверткаларды катырып чыгабыз. Андан кийин кайрадан бул жагын катырып чыгабыз. Стартер мына ушинтип чачылып кайра жыйылат. Эми туугандар, бардык эле стартерлерде ушинтип чачып жыйылат. Ал эми стартердин ичиндеги запчасттарды кайсыл запчасть эмне болгондо алмашат, анын менен силерге дагы видеолорду толук көрсөтүшкө аракет кылам. Негизи биринчи стартерден мына ушинтип чачып, жыйганды машыгып үйрөнүшүңөр керек. Стартердин ремонт маселеси боюнча туугандар, именно бул щетка көбүнчө эле щетка түгөнүп калганда, вытягивающийдин ичи эрип кеткенде толтура мисалдар бар. Ал боюнча дагы стартерден бизде сабак бар. Аны дагы кошумча киргизип коем. Баарыңар тренировка кылган, машык иншалла. Стартердин чачып жыйылышы мына ушундайча болот.